Бул жер Оштогу балдардын ден соолугун чыңдоо борбору реабилитациялык центр деп аталат. Негизинен бул балдардын ден соолугун чыңдоо борбору дээрлик 40 жылдан ашуун убакыттан бери ары бери болуп, саламаттык сактоо министрлигине, жергиликтүү бийликке же дагы башка жагдайларга байланыштуу деп ары түртүлүп, бери түртүлүп, эч эле мындай толук кандуу ремонт болбой, оңдоп түзөөдөн өтпөй, абалы өтө жаман болуп кеткен болчу. Бир жыл ичинде 1000ге жакын балдарды кабыл алып, дарылап, ушул жерден көмөк көрсөтүүчү негизги борбор. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматович бул жерге келип таанышуу учурунда шартын көрүп, абдан начар абалга келип, эскилиги жетип, дээрлик оңдолбой ошол Союз өкмөтүндө курулган бойдон калып кеткендигин айтып, бул жерди оңдоп түзөө боюнча тапшырма берген. Тапшырманын негизинде тиешелүү кызматтар сметалык долбоорун иштеп чыгып, учурда көрөтастар толук капиталды оңдоп түзөөдөн өткөрүп жатат. Бул жердин чатырлары дагы ошол эски бойдон дээрлик калып кеткен. Чатырлары дагы бүт толук алмаштырылды. Азыркы учурда ички бөлүктөрүн да көргөзөбүз. Ал жакта бүт актап, сырдап жаңыдан жасалгалы, ошондой эле терезелерин көрүп атасыздар. Мына пластик терезелерге алмаштырылып атат. Эски Союз учурундагы эшик терезелер салынган бул жергечи. Мына эшиктерди көрүп атасыздар. Эски эшиктер, терезелер. Бул жакта чатырынын шипрлары, булар дагы дээрлик салынгандан бери алмаштырылган эмес. Учурда абал таптакыр өзгөрүп, жаңыдан ремонт иштери жүрүп атат. Ал эми бул жакка мына балдар ойноочу 2 аянтча куруп атат. Бул жерлер жөн эле мындай эски көрүп атасыздар, балдар ойноочу жабдыктар же болбосо оюн аянттары болгон. Булар дагы жаңы заманбап үлгүдөгү коопсуз балдар ойноочу оюн аянтчасына алмаштырылып жатат. Мына көрүп атасыздар, мурунку абалы эски эшиктер, терезелер, мына боекторунан бери бүт эски болгон. Азыркы тапта эшиктери бүт алынып салынып, мына заманбап болуп, актап сырдалып, биринчи иштери, чатырлары алмаштырылып, дээрлик бүтүп калды. Мына азыр бул жакта пластик терезелер алмаштырылып, орнотулган. Ошондой эле шыбак иштери жүрүп атат. Бул жакка дагы мына гипсокартон менен дубал, эски дубалы алмаштырылып чапталган. Бул жакта дагы залы, коридор. Бул жакта да бүт жумуштар жүрүп жатат. Чатырларын көрүп атасыздар. Абдан эскирип, абдан начар болуп, оңдоп түзөөнү талап кылып калган. Бүгүнкү күндө жумуштар жүрүп жатат. Толук капиталды оңдоп түзөөдөн өтүп жатат десек туура болот. Өзүңүздөр көрүп тургандай, учурда дагы бул жерде жумушчулар иштеп жатат. Мына бул жерлер чыга берген бөлүктөрү дагы бүт жаңыдан актап сырдалган. Бул жерлер краскаланган. Лестницалар тепкичтерден бери жаңыланып, бул жакта учурда жумушчулар актап сырдоо жумуштарын жүргүзүп жатат. Иш илгери болсун. Дээрлик 40 жыл абалы ушундай болуп турган. Каралбай, оңдоп түзөлбөй, ушундай шартта мүмкүнчүлүгү чектелген же майыптыгы бар ар кандай балдарды кабыл алып
ушул жерден жардам көрсөтүп иштеп келишкен.